Assalamu alaikum YouTube көрушілер, жалпы дыйқандар. Маке бізде былтыр ноябрь айында тегілген біздің Нұрғазы әкеміздің огородындағыз Марайла сорты туғандар. Маке бірінші жылға түшімдерді көріп отырсыздар. Маке абдан мощный Белорусиядан келген көчөттөр туғандар. Өзіміз алып келіп бергенбіз. Абдан жақсы, качество жақсы көчөттөрдө. Ең мықты. Анан мындай видеодон эле көрсөңүздөр болот. Көчөттүн канча процентин алганы. 70, 80, 85%га чейин алган, эсептеп келсек. Бирок биз жөөктөн ашып кетсе, 2-ден 3-төн гана көчөт албай калган. Түшүмдөрдү көрүп атасыздар. Ошол биринчи жылы эле өзүн көтөрө албай, уже мынтип шпалерага байлашка туура келип атат бияга экен. Түшүмдү караңыздар туугандар. Абдан мощный. Калибрлары жакшы. Кудай кааласа жакшы. Бойлору дагы нүкке адам бойунан өтүп кеткен жерлери да бар го, баягы привозной көчөт болбойт дегендерге бул жооп. Көчөттөрдү көрүп атасыздар, мынакей. Түшүмдөрүн дагы азыр түшүм байлап чыгып аткан жерлерин көрсөтөйлү. Мынакей түшүмдөр. Мынакей. Мынакей туугандар. Мындай кармап тартып койгон эле өзүбүз. Кайсыл айда тигилген эле булдыр нүккө? Октябрдын көчөттөр 25-26 келген. Ноябрдын башы тигилип бүткөн да айтор, Туура эле айтып аттым. Туугандар. Көчөттөр. Бир эле жана полканын целый берген түшүмчү бар экен, бир эле шагын, Бул шактан азыр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, үстү эле бир биягы мынча. Бул иштин баардыгы көңдү экен да. Көңдү да бердиз, тиги чиринин да бердиз. Ошону мындай көтөрүнчү. Туугандар. Марайла. Биринчи жылдык калибрлар. Айына жетелек. Тиккен күнүнө жетелек эле. Бейлер байланник жерлери ушинтип өзүн көтөрө албай калган. Зор. Өткөндө Нурмат абаныкы баягы ысык да көбүрөөк болуп ал жерде бирден көрө эртерээк болду да, сиздики айылдын ичинде болгон үчүн сәл кечирээк экен. Бирок зор туугандар. Кимге оригинал Марайла сортунда көчөттөр керек болсо, номерлерге байланыша бергиле. Кыргызстанда адаптация болгон көчөттөрүбүз да бар, жана привозныйда көчөттөрүбүз дагы келет туугандар. Бир тер алдык да, ойнактар терилбеген. Бир тер болгондо бул. Терилбеген жер. Мыяктар терилбептир да. Жерлер терилбеген эш койт. Жана туугандар баягы Марайла жакшы көчөт бербейт дегенге мен да ошондо ойлоп жүргөм. Бирок бир гана караштан болот экен, жана түйүн жумшартып карап турсаңыздар, мынакей. Бир эле түптүкүн эсептеп берейин азыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, могу кичинекей менен 7 көчөт. Бир түптүн түйүнөн 7 көчөт туугандар. Бул көчөттөрдү, мисалы үчүн мунуу көчөттөрдү күздө казып алып жылдырсаңыздар болот. Өтө чоң кылып, тиги маточный много чоң столдукун мына көп тийгизбестен буларды отдельный бөлүп алып көчүрсөңүздөр да болот. Анакей түшүмдөрдү карагыла. Мощный, өтө зор. Жақсы.
главный көчөт күзгүн жакшы да тигилет, жолдон да жакшы келет. Жана бул жагы уже 50% көчөттөн 50% карагандан да болот туугандар. Түшүмдү карагынан бул качестводай малина табыш. Бүгүн дагы нүккө клиенттер келип кетти. Марайыллага. Жакшы, берки бадан кудай кааласа кымбатыраак кетет. Качество. Туугандар. Абдан мощный. Муну көтөрүлчү нүккө. Муну. Ona түшүмдү карагыла. Али түйүнөн мынан гүлдөп атат, түйү. Үстү бушуп атат. Муну до конца бушуп бизе бушуп бүтпөйт эми быйылчы. Бул биринчи жыл ушундай болот да. Качествону карагыла туугандар. Бул али бир МПК, бир жанагы жейлек али бучу, бир удобрение жейлек бул. Химия али жейлек, минеральный удобренияларды бир да жейлек. Чисто көңдө. Жанагы донагыр айтмакчы. На биогумусе. Чисто. Органика. Туугандар. Дагы бир жолу айта кетели. Быйылгы күзгүгө көчөттөрүбүз бар. Ушул көчөттөр дагы сатылат. Жана бул жактан бөлөк дагы полиоларыбыз бар. Жана туугандар, перевозной да көчөттөрүбүз келет. Адаптационный көчөттөрүбүз кымбатыраак болот, салыштырмалуу. Перевознойдон көрө бир 30 сом, 40 сомго кымбатыраак болот. Жана бирок булардын көктөшү дагы адаптационный көчөттөрдүкү 95-100% болот. Мындай болуп келген көчөттөр, булар былтыр Белоруссиядан келген. Ошо октябрдын аягы, ноябрдын башында келген көчөттөр. Мына жакшы карап, суун, түйүн жакшы отоп, чабып, жумшартып караган экен. Мына 85% почти көктөгөн. Бул деле жакшы негизичи. Эми ошого айтып атабыз, перевозной көчөт арзаныраак болот, адаптационный көчөт кымбатыраак болот. Кимге көчөттөргө заказ берем десеңизге, номерлерге байланыша бериңиздер. Бизде көчөттөр бар, наличий көчөттөр. Жана азыркы учурда көчөттөр буронго коюлуп атат. 10%дан 30%га чейин задаток менен көчөттөр буронго коюлат. Перевозной көчөттөр дагы жана адаптационный көчөттөр дагы бар туугандар. Нургазыге ишиңизге ийгилик, абдан сонун. Кудай кааласа таладагы 50 сотук жериңизге көчөт өзүңүздөн эле чыгат экен. Кудай кааласа. Эң мыкты мына көчөттөр жөн эле көчүргөнүңүзгө зор да булар болот. Али булардын ар биринин түйүнөн дагы жазда ушунчадан көчөт чыгат да. Кудай кааласачы. Жакшы. Көчүрөм деген жериңизге өзүңүздөн эле буйруса чыгып калат экен, Туугандар, биздин азыр турган адресибиз Аксы району, Жергетал айылы. Кыргызстандын бүт жагына көчөттөрдү жөнөтөбүз. Буга чейин дагы жөнөткөнбүз. Көлгө, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад, жалпы эле Кыргызстандын бардык жерине жөнөткөнбүз. Көчөттөрүбүз бар, өсүп атат. Силерге мындайча айтканда по факту көрсөтүп атабыз туугандар.